Өң сынчылыгы ээктин сынына көз салып, ээктин адам өңүнө болгон таасирин, адамдык өзгөчөлүгүн белгилей алган. Ээк эки жаактын кошулушу болгондуктан, жаактын сөөгүн сыягы ээктин турумун белгилеген. Ар бир адамдын бет түзүлүшүн жаактын сыягы белгилеп, тегерек жаак, сүйрүү жаак, чап жаак деген сыяктуу жаактарга жараша ээктердин сыны окшош болбогон. Сынчылар ээк сынын учмак ээк, тегерек ээк, кемек, чарчы ээк, томолок ээк деген түрлөргө бөлүп атаган. Ээги толук эт кармап, уурт эттери менен бурчуюп толмоштурган ээктүүлөр томолок ээк, ал ээк алты чарчыкей, бирок толмоч келген чарчы ээктүүлөр ээги бети менен тегерек түшкөн тегерек ээктүүлөр. Эгинде галы барлар ырыскыдан кем болбойт. Ээги ичке тартылып, ээктин учу кемеп тургандар кемээк аталган. Кемээктер окаттан кем, ырыскыдан кем болот деп жооруйт. Ээги кууш, упчугуй ээктүүлөр жапакечтер. Токтолгосу жоктору катары жорулган. Кармыштеген Макелек Өмүрбай уулу. Кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты.